Тепке айылынын тургуну Үмөтбаев Адилет 2 жылдан бери кулпунай өстүрүү менен алектенип келет. Бул ишти баштоодон мурун ал жердин кыртышын кылдат изилдеп, топурактын курамын бир нече жолу атайын лабораториялык текшерүүдөн өткөргөн. Алгач 2 гектар жерге кулпунай эккен дыйкан быйыл Айдоо Аянтын 18 гектарга чейин кеңейтти. Учурда түшүм күн ара жиналып, Россия баштаган өлкөлөргө экспорттолууда. Бул ишкерликти 2025 жылы баштагам. Негизи буга чейин Токмокто берки местный клубника иштетип жүргөм 10 жыл. Анан биякта ошо 1-2 болот экен көлөр өрөөнүндө. Анан ошолордукун көрүп, качествосын көрүп, урожайысын көрүп, бияктын климатын көрүп, анан ошонун баары жакканынан анан өзүм негизи ошо дыйканчылыкка жакмын. Анан ошондон келип бияка тигип калдым. Азыр жакшы бир компания менен иштешем. Ошолорго товарды берем, элден алабыз тегеректен, дыйкандардан. Анан ошолордун аркылуу негизи көп иш жүрүп атат да. Адилет мырза кулпунайдын ар кандай сортторун өстүрүп көргөн. Анын айтымында ар бир сорт өзгөчө камкордукту талап кылат. Өз убагында сугарып, туура багып, талыкпай эмгек кылса, кулпунай жакшы түшүм берип, мол киреше алып келет. Дыйкан алдыдагы жылдары кулпунай айдалган аянтты 50 гектарга чейин көбөйтүүнү көздөп, ошондой эле чарбасын кеңейтип, малина өстүрүүнү да баштоону максат кылууда. Жаштар келип атат айылын. Тегеректеги жаш балдар келип атат. Баарын эле айтып атам. Негизи муну баштаардан мурун жакшы ойлонуш керек. Жакшы ойлонуп, жакшы убакыт бөлүп, жакшы жерди тандап, анан ошону тигип кылып жүргөндөрдөн эмнени айтса, ошону кылыш керек деп айтып атам. Эс мындан бир адашсаң, көп убакытың өтүп кетет, көп расходуң чыкпай калат. Кыйын болуп калат да мындай айтканда. Анан келип атышат, айтып атабыз. Пока чечилгендер 1-2 тигип атат. Анан келген кишилерге, конечно, айтабыз деп, билгенибизди айтабыз. Наоборот, алар көп тигип, негизи товар каякта көп болсо, экспортер ошакта болот. Соода ошакта жакшы жүрөт да. Анан муну коркпой эле тиге бериш керек. Негизи бир жерге товарды көбөйтүп, жакшы качествоны чыгарып, бүт ойдогудай кылып алсаң, көп экспортер келет. Эмгекке таянган дыйканчылык бүгүнкү күндө ички рынокто камсыздоо менен катар экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө да салым кошуп жатат. Ал эми мындай демилгелер айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө жакшы мүмкүнчүлүк жаратууда. Медербек Кеңешев, Айбек Турдакунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.